Саламатсыздарбы урматтуу телекөрүүчүлөр. Эфирде Доор азаматтар программасы. Сиздер менен мен Турсунбек кызы Гүлбарчын. Бул программада тарыхта чийин из калтырган, элине эмгеги сиңген, тарыхка өз атын алтын тамгалар менен жазып калтырган улуу инсандар жөнүндө сөз кылабыз. Бүгүнкү программада СССРдин эл артисти, Токтогул атындагы сыйлыктын лауреаты, Бакайдын жайыты, Көк серек, Улан, Уркуя, Ак Илбирстин тукуму аттуу фильмдерди тартып, Кыргызстанды дүйнөгө таныткан улуу кинорежиссер Төлөм Шөкеев жөнүндө болмокчу. Кененирээк кийинки материалда. Я очень благодарна, что вы все пришли сегодня посмотреть нашу фотовыставку. Раньше в каждом доме водились большие плюшевые фотоальбомы. И наступил такой момент, когда эти альбомы никому не нужны и лежат у всех на антресолях. И я хочу обратить ваше внимание на то, что фотография – это не только личные воспоминания, но это часть нашего культурного наследия, нематериального наследия, в особенности те фотографии, которые касаются известных людей. И вот этот музей сегодня открывает двери для великолепной выставки Төлөм Шөкеев, ранний, можно сказать, правда? Ранний фотография. Я думаю, что это для всех, для нас замечательная память об этом великом человеке. Улуу кинорежиссер Төлөм Шөкеев 1935-жылы 11-сентябрда Ысык-Көл областынын Тоң районуна караштуу Бөкөнбаев кыштагындагы Туура суу айылында жарык дүйнөгө келген. Боз үйдө төрөлүп жайлоодо өскөн Төлөм Шөкеев туулуп өскөн айылына келгенде эл үчүн майрам эле. Айылдаштарын чогултуп ак дасторкон үстүндө өткөн кеткенде эскерип отурганды жактырчу. Барынан да кайсы бир кезде мыкты мергенчи, саяпкер, мүнүшкөр Төлөм Шөкеевдин айылдаш аксакалы Бакайдын жайыты аттуу тасмасындагы башкы каармандын прототипи болгон кишиге жолукканды жактырчу. Баса бул кишинин да аты Бакай, Бакай Асымбаев. Биринчи жеңиши болуп Бакайдын жайыты аттуу тасмасы эсептелинет. Бул тасма дүйнөлүк 100 мыкты фильмдердин катарына кирет. Төлөм Шөкеев Бакайдын жайыты тасмасы үчүн 25 жашында кыргыз искусствосуна эмгек сиңирген ишмери наамына татыган. 1968 жылы Ленинградда болуп өткөн бүткүл союздук кинофестивалда таланттуу режиссердук саамалыгы үчүн сыйлыкка татыктуу болгон. Как обидно, рано ушел такая. Неожиданно, понимаете. И сегодня я всегда о нем, смотря на телевизор или встречаясь с людьми, я всегда думаю о таком, потому что человек, которого я хорошо знал, человек, которого очень уважал, и считаю, что человек такого масштаба, такого знания жизни, человека творчества и одновременно практика, вот нам сегодня его нет.
Кыргыз кино искусствосунун сыймыгы Көксерек Баку шаарында өткөн бүткүл союздук кинофестивалында Көксерек тасмасы үчүн баш байгеге ээ болот. Лос-Анджелестеги Американын кино академиясынын сыйлыгын тапшырышат. Мындан соң Көксерек тасмасы Лондондо, Чикагодо, Белградда өткөн бүткүл дүйнөлүк кинофестивалдарда катышып, Италияда өткөн эл аралык кинофестивалда Золотая Альпийская ветвь сыйлыгын дагы бир рет багындырат. Локарно шаарында өткөн эл аралык кинофестивалда ардак грамота менен сыйланып, ошондой эле мыкты эркектин ролу үчүн Сүймөнгул Чокморов дагы сыйланат. Бир 1984 кайрадан Ак Илбирстин тукуму аттуу тасмасын тартууга киришет. Океевдин башка эмгектериндей эле бул фильмдин өзөгүн адам менен жаныбардын жаратылыштын ортосундагы мамиле, табият мыйзамын түзөт. Аталган тасма 6995 метр бийиктикте жайгашкан Хан Теңир чокусунда тартылган. Тасманы тартууда Хан Теңир тоосуна кетип бара жаткан жолдо калып, гримге деген спиртти каарга кошуп ичишип, ачка ток калып, бороон чапкында калышкан. Режиссердун эмгегин актап, бул тасманы көрсөтүү үчүн дүйнөнүн 35 мамлекети сатып алышкан. Ак Илбирстин тукуму тасмасы үчүн 1985-жылы Минск шаарында өткөн бүткүл союздук кинофестивалында баш байгени багындырат. Ошол эле жылы Берлинде өткөн бүткүл дүйнөлүк кинофестивалында Ак Илбирстин тукуму тасмасы үчүн Күмүш аюу айкелине ээ болуп, жана 1985-жылы Дамаскта өткөн эл аралык кинофестивалында Күмүш кылыч сыйлыгына да ээ болгон. Кыргыздын эң алгачкы лирикалуу, эң романтикалуу көркөм тасмасы Кызыл алма фильми болуп эсептелинет. Тасма баш аягы 2 ай ичинде Бишкекте, Ысык көлдө тартылып бүткөн. Тасма 1975-жылы Советтер Союзунун тарабынан 9-дүйнөлүк кинофестивалында көрсөтүлүп, ошол эле жылы Швейцариянын Люксембург шаарында болуп өткөн эл аралык кинофестивалында диплом менен сыйланат. Бир 1928-жылы Израилде өткөн бүткүл союздук кинофестивалында лауреат болуп эң мыкты режиссер наамын багындырат. Улан тасманын артынан улуу актер Сүймөнгул Чокморов мыкты актерлук чеберчилиги үчүн сыйланат. Ошону менен катар эле Токтогул Сатылганов атындагы мамлекеттик сыйлыктын ээси болот. Төлөмүшөкеев өспүрүм кезинде эле келечегине жол издеп, Фрунзеге келип, номер 5-мектепке келет. Орто мектепти бүтүргөн соң Ленинградтагы кино инженерлик институтунда үн режиссеру адистигине ээ болот. Барган сайын киного ышкысы артып, Москва шаарына окууга тапшырып, жогорку режиссерлук курсту бүтүрүп келет. Мындай деген сөз бар. Таланттуу адам бардык жагынан талант дейт. Ал бул ишинде эле талант эмес, ал адамчылык жагынан дагы таланттуу болчу. Порядочный был человек, очень душевный был человек. Боорукер. Канча кишилерге жардам берди. Se levanta el clamor popular, ya se anuncia la nueva alborada, todo Chile comienza a cantar. Төлөмүшөкеев адам менен бат тил табыша билген киши болгон. Ал дүйнөгө белгилүү америкалык ырчы Дин Рид менен дос болгон.
ушундай күлгөнүңдү кайталап угуп сөздөрүңдү башка жанга айтылбаган сен сүйөрүмдү билсең да сынаба сен үчүн даярмын барына сен жүрөгүмдү орутуп кыйнама жаным жаралдың багыма ай 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 ар бир күндөр ай алтыным өзүңсүз арман ай 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 айлуу күндөр ай алтыным өзүңсүз арман ай 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 сагыныч өрттөп жүрөгүмдү самап келем бир өзүңдү күтөмүн үзбөй үмүтүңдү карап карап сүрөтүңдү сен сүйөрүмдү билсең да сыйнаба сен үчүн даярмын барына сен жүрөгүмдү орутуп кыйнама жаным жаралдың багыма ай 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 ар бир күндөр ай алтыным өзүңсүз арман ай 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 айлуу күндөр ай алтыным өзүңсүз арман ай 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 ар бир күндөр ай алтыным өзүңсүз арман ай 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 айлуу күндөр ай алтыным өзүңсүз арман ай 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 ар бир күндөр ай алтыным өзүңсүз арман ай 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 айлуу күндөр ай алтыным өзүңсүз арман ай сенсиз арман ай Тартпа, зыян. Тартпа, зыян. Достарыма кошулуш үчүн чегип атам. Бир штук. Жөн эле чекким келди. Эртең таштап коем. Тартпа, зыян. Тартпа, 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 тартпа. Мен көз каранды эмесмин. Жумушта көйгөйлөр болуп жатат. Өзүмдү тынчтандырып жатам.
Тартпа. 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 Чеккимде эле келбей эле, маанайым жок. Өзүмдү тынчтандырыш үчүн чегип атам. Мен жөн гана чекким келди. Сен көз каранды. Жок, мен көз каранды эмесмин. Кааласам азыр да таштап коем.